Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Чоң Капка жана Чалдабар өткөрүү пункттарында Кыргыз Республикасынын аймагынан товарларды алып чыгуудагы электрондук эсеп фактуралардын болушун мониторинг жүргүзүү механизминин аткарылышын текшерди. Көчмө жыйындын жыйынтыгы боюнча Каржы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматына Ички иштер министрлиги мобилдүү топтор менен биргеликте өткөрүү пункттары аркылуу өткөн жүк ташуучу унааларды экспорттолуучу товарларга электрондук эсеп фактуралардын болушуна көзөмөл күчөтүү тапшырмасы берилди. Товарларды экспорттоо жана импорттоо үчүн электрондук эсеп фактуралардын толтурулушу боюнча маселелер жаралып, унааларды чек арадан өткөрбөй артка кайтарган учурлар дагы болгон. Айрым учурларда биз билип атабыз, машиналарды чек арадан өткөрбөй кайра артка кайрылуу учурлар менен кайрылган. Мына кечеде Талаш шаарына барып, ошол биз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бул азыркы мыйзам боюнча ар бир ушул соода саттык жүргүзгөн автоунаалар ишкерлер катталып электрондук эсеп фактурасын алыш керек. Бул автоматтык түрдө Казакстан Республикасына өткөндө дагы бул эсеп борбордук Бишкекке барып түшөт. Анткени товардын айлануусу мынакей көп учурларда билип атасыздар, Казакстан тараптан машиналардын өткөрүлүшү кичине чектелип, көп убакытты ээлеп калган. Ошолордун себептеринин бири ушундай болуп атат. Баягы товар ташыгандардын арасында ушул товарда катталган бир товар жүктөлгөн машинанын ичинде башка товар болуп, ушундай учурлар болуп атканына байланыштуу азыр Чоң Капкага келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, негизги максат ушул. Мындан сырткары Манас районундагы Казакстан Республикасы менен чектешкен Чоң Капка көзөмөл өткөрүү бекетинде жүк ташуучу унаалардын жана жеңил автоунаалардын узун кезеги пайда болгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев кезекте турган айдоочулар менен жолугушту. Айдоочулар менен болгон жолугушуунун алкагында унаалардын кезектеринин пайда болуусунун себептерин аныктап, көйгөйлөрдү чечүүнү тапшырды. Ага ылайык Чоң Капка постунун жанындагы жол инфраструктурасын жакшыртуу иштерин баштоону, ошондой эле кошумча автожол тилкелерин куруу боюнча тапшырмалар берилди. Киосктарды же жылдырабызбы, же татык алабызбы? Манас районунун тургуну Эмил Өмүралиев өзүнүн жеңил авто унаасы менен күнүгө Казакстандын Жамбыл облусунан ун ташып соода кылат. Ал Казакстанга өтүү үчүн таңкы саат 3-тө келген бойдон кезекте турганын айтат. Эмил Өмүралиев бийлик өкүлдөрү келип, элдин көйгөйү менен жакындан таанышуусу, орун алган көйгөйлөр чечилет деген үмүттө. Жеңил машиналарга негедир булар тоскоолдук кылып иштетпей жатат да. Мен түндө саат 3:30-да келгем. Эми мен келдим, али 500 метр бар. Жеткенчечи, ал аралыкта билбейм дагы кандайлар болуп кетет. Ошондой эле айдоочулар Казакстан тараптан кечки саат 8:00-дөн баштап эртең мененки 8-ге чейинки машиналарды киргизүүгө тыюу салынгандыктан бул чектөөлөрдү дагы алып салса деген талаптарын коюшту. Киришпей жатат биздечи. Чектөө Казакстанга отурат. Казакстан. Чектөө коюп койгон. Биз Казакстан тарапка маселени коебуз. Анан кийин кичи машиналарды өткөргөнгө чектөөнү алганга аракет кылабыз. Мындан сырткары Чоң Капка көзөмөл өткөрүү бекетинин айланасы оңдоп түзөөгө муктаж болгондуктан бул маселени да чечип берүү сунуш айтылды. Бул максатта 8 миллион сомдук каражат керек болоору айтылды. Минтранска карамагында Лео 48-дин карамагында болгон 8 миллион бөлүп берсе жазап берет. Биз чек арачыларга жардам катары. Bunu bilesi 2011-жылы ачылган пост модернизация болгон. Азыркы учурда дагы өткөрмө жагы машина жийилип кетип атат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошевдин Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Чоң Капка көзөмөл өткөрүү жайындагы унаалардын тыгынын азайтуу үчүн жолду дагы 12 метрге узартуу тапшырмасы берилди. Айжамал Байырбек кызы, Калмарат Мейманбеков, Зена Ахматова, Манас району.